Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин КМШТ-0120 группасынын студенти Сагынбаева Аксанам Канибековна конструирование швейных изделий предметинен берген мугалим Мырзабаева Кумшай Эжекенин берген тапшырмасы боюнча кайтарым байланыш. Тема: шымдын типтүү чиймелерин эсептөө жана чийүү. Шым жаштар өзгөчө жактырган кийимдердин түрлөрүнүн бири. Алар костюмдун бир бөлүгү же өз алдынча кийим болушу мүмкүн. Аялдардын шымдары формасы, фасону, конструкциясы, узундугу, денеге кыналып туруусу боюнча өтө эле ар түрдүү. Алар узундуктары боюнча варианттары: гольф балтырга чейинки узундукта, бермуды тизеге чейинки узундукта, шорты санга чейинки узундукта. Ошол шымдардын түрлөрүнүн ичинен классикалык шымдын конструкциясын кантип түзөбүз? Биринчиси, бири-бирине перпендикуляр болгон эки сызык жүргүзүлөт. Кесилишкен жерине Т чекитин коебуз. Андан төмөн карай шымдын узундугу өлчөнүп коюлат. Андан кийин отуруу бийиктигин табабыз. Жамбаш сызыгын, тизе сызыгын, Б, Р, К жана Н чекиттери аркылуу туура сызыктарды жүргүзөбүз. Шымдын аласынын энин табабыз. Шымдын белинин энин, жамбаштын энин С Б плюс П Б менен аныктайбыз. Шымдын кырынын сызыгына таноо салынып, таноонун эни жамбаш менен бел курчамынын айырмасына көз каранды. Таноонун узундугу 8-10 см болушу керек. Багалектин эни шымдын моделине жараша алынат. Шымдын тизедеги эни этеги менен барабар болушу мүмкүн, бирок кичине болбош керек. Т4, Б2, К1, Н1 чекиттерин ийри сызык менен туташтырып, шымдын каптал сызыгын алабыз. Т3, Б1, Р2, К2, Н2 чекиттеринин ийри сызык менен туташтырып, шымдын ич жагындагы сызыгын алабыз. Н чекитинен 0,5 жарым сантиметр жана 1 сантиметр жогору өлчөм багалекти чийебиз.